турмуш курсаңыздар же ушул жерде балдары болсоңуздар, сиздерден суранам. Балдарыңыздардан алыс жүрбөңүздөр. Балдарыңыздарды таштабаңыздар. Кандай кыйынчылык болсо дагы жанында алып жүргөнгө аракет кылыңыздар. Анткени бала мээримге, сүйүүгө, тарбияга муктаж болот. Мына ошондуктан сураныч, балдарыңыздарды таштабаңыздар. Анда эмесе акыркы чыгармам кабыл алып коюңуздар. Ушул жыртык бүтүлсө эле кетем деп. Узак жылдар жүрөсүңөр чет элдеп. А бул жакта жакындарың сароо аман эсен иштеп кайра келсе деп. Алыс жакта жоонуңардан тер кетип, ана барам дегиче эле эр жетип. Мында калган балдарыңар чоңойгон мыйзамына турмуш салкын терметип. Мелес турмуш эч кимди ап койгон жок. Мээримиңе балдарыңар тойгон жок. Илең салаң мекениңдин абалы ишсиздикти ишенгендер жойгон жок. Жакшы турмуш үчүн кылып далалап жан багам деп алыс жакта далалап жакыныңдан алыс жүргөн жердешим, жандарыңар жаратканга аманат. Чоң рахматтарыңыздарга. Ошондуктан сурайт элем. Бул ушунча жакындарыңыздар менен жүргөнгө аракет кылыңыздар. Азыр биз могул жерде көпчүлүк эле жаштар турат. Бул кеңеш эмес, акыл эмес, болгону кандай десем, өзүмдүн жеке оюм. Жаштыгыңыздарда бир аз аракет кылып иштеп, анан үй бүлө курганда сураныч, үй бүлөңүздөрдү жаныңыздарда алып жүрө турган даражага жетиңиздер. Үй бүлө куруп, балдарды сыртка таштап, анан иштейм, үй кылам деп кетпеңиздер. Кичинекей эски үйдө болсоңуздар дагы үй бүлөңүздөр менен жанында болуңуздар. Сураныч.